студенттер ошондой синтетикалык наркозаттарды колдонуп колго түшүп атат. Эң өкүнүчтүү жагдай алардын жаңы түрлөрү чыкты. Маселен мурда, урматтуу агайын туугандар, сиздер билгендей, ар нерсе бул турмушта прогрессировать этет экен. Жөнөкөй телефонду мисалында ала турган болсок, мындан бир нече жыл мурун эле телефондор линиясы менен, провод, шнуру менен эле. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кнопочныйлар чыкты. Siemens, Samsung деген. Дагы бир аз өткөндөн кийин прогрессировать этип уже смартфондор чыкты. Азыр iPhone, Samsung, дагы башка абдан чоң түрлөр чыкты. Анын сыңарындай терс нерселер, начар нерселер дагы прогрессировать эттир. Мындан бир нече жыл мурун эле баңги-заттар, наркотикалык заттар, салттуу түрдө гашиш, героин, кокаин болсо, бүгүнкү күндө алардын түрлөрү абдан көбөйдү. 10 деп, 15, 16 деп саналат. Эң өкүнүчтүүсү, аны 1-2 чеккен адам мээзи уже кайтарылгыс процесс башталат. Ал адам коомдун татыктуу мүчөсү боло албай калат. Урматтуу агайын туугандар, өзгөчө интернет пайда болгондон кийин адам баласынын турмушуна жакшылыктарды алып келген менен бирге тез кат кабар алмашуу, тез звонокторду кылуу, дагы башка нерселер менен терс жагы да болду. Баардыгыңыздарда мына Telegram приложение бар. Бүгүнкү күндө Telegram приложение аркылуу каалаган адам каалаган өлчөмдө синтетикалык жаңы баңги-заттарды сатып алууга мүмкүнчүлүк болуп калды. Электронный акча аркылуу тез, оңой сатып алып атат. Күнүгө статистика өзүп атат. Биз кыргыздар бая эл билбесин, эл эмне дейт деп жаап жашырып жүрөт көп үй бүлөлөр. Жаштар бул оор илдетке катуу чалдыкты. Келечекте муун чынында коркунучта. Тукум улай алабы? Түндүктү татыктуу көтөрө алабы? Жакшы муун Кыргызстанды сактап кете ала тургандай болобу? Мына маселе ушуда турат туугандар. Карап көрүңүздөр. Саясий жетекчилик дагы бул маселени колдоп атат. Өзгөчө укук коргоо тармагында Ички иштер министрлигинин жетекчилигине, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилигине ыраазычылык билдирип коюуну уруксат этиңиздер. Акыркы күндөрү рейд процесстери абдан катуу жүрдү. Ысык көлдөгү түнкү клубтар болобу, Бишкектеги түнкү клубтар болобу, Баймабай, Акипресс 24 kg'ден көрсөңүз күн өтпөй улам кармалып атат. Бирок дагы деле токтобой атат. Буга бир себеп болсо керек. Биз Орто Азия өлкөмүндө жашайбыз. Чоң транзитный Чуйский коридор өтөт. Ошол коридор аркылуу наркозаттар ташылат. Жада калса океандын ары жагындагы Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү мындан бир нече жыл мурун преступный синдикат Братский круг деген биздин дагы уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилерин кара тизмеге кошкон. Наркотикалык заттарды дүйнө жүзүнө жайылтып атат деп. Бул багытта мен ойлойм, урматтуу туугандар, аеосуз күрөш болушу керек. Себеп маселе ар бирибиздин балдарыбызга, кыздарыбызга тиешелүү, Кыргызстандын келечегине тиешелүү. Бүгүнкү курулуп аткан мектептер, стадиондор, жолдор бардыгы бир тыйын болуп калат. Эгер келечекте оорлуу коом болсо. Ошон үчүн, урматтуу агайым туугандар, биз 5 мыйзамга өзгөртүү толуктоо сунуштап атабыз. Алар кайсы мыйзамдар? Кылмыш жаза кодекси, кылмыш жаза процессуалдык кодекси, жарандык кодекс, укук бузуулар жөнүндө кодекс. Маселен, азыркы мыйзамга ылайык кылмышкер телеграм каналдар аркылуу, интернет аркылуу баңги-заттарды реклама кыла турган болсо, жарнамалап, ал болгону айып пул эле төлөйт экен. Мыйзамда көрсөтүлгөн жаза ушундай экен. Биз сунуштап атабыз. Эгерде ким реклама кыла турган болсо баңги-заттарды, ал түрмөгө отурушу керек. Соттун өкүмүнүн негизинде түрмөгө отурушу керек. 3 жылдан баштап 10 жылга чейин. В зависимости от группы лиц, по предварительному сговору и так далее. Экинчи маселе — аптечная наркомания. Азыр бардыгы коңгуроо кагып атат. Мектептерде, өзгөчө Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, даже чакан шаарларда поселкового типа жаш балдар абдан көп рецепт аркылуу гана бериле турган дары-дармектерди колдонуп атат. Алардын аталыштары абдан көп. Алар только врачтын рецепт аркылуу берилиши керек. Бирок акча сүйлөгөн жерде ден соолук акыйкат жокко чыгат экен. Аптекадагы сатуучулар өзүңүздөр мына видео материалдан көргөндөй өспүрүмдөргө,
жаш балдарга акча үчүн жөн эле сатып атат ошо күчтүү таасир этүүчү дары дармектерди. Ал дары дармектердин курамы кадимки эле баңгизаттар менен тете кээ бирлеринки. Аларды бир-эки колдонгондон болду, өспүрүмдүн келечегине балта чабылды десек жаңылышпайбыз. Мына урматтуу кесиптештер, өзүңүздөр деле көбүңүздөр чет мамлекетке чыгасыздар. Өнүккөн батыш мамлекеттерин бери коелу, жөнөкөй жаныбыздагы коңшу мамлекеттер, Россия Федерацияда деле катардагы аспирин, парацетамолдорду алыш үчүн сөзсүз түрдө врачтын рецепти керек. А бизде ошондой күчтүү таасир этүүчү дары дармектерди аптекалардын кээ бир сатуучулары аптеканын капчыгын толтуруу максатында сатып атат жаш балдарга. Биз ушул мыйзамга да сунуш киргизип атабыз. Кайсы аптеканын сатуучусу сата турган болсо, азыркы мыйзамга ылайык штраф 50 000, биз 200 000 сомго көтөрүп атабыз. Ошол кишиге айыппул катары салынат. Экинчиси, ал киши кызматтан айдалып, не будет иметь права заниматься этой деятельностью в течение 3-2 лет. Биз өзү радикалдуу сунуш киргизели дедик элек. Кайсы аптека өспүрүмдөргө ошондой уруксат жок күчтүү таасир этүүчү дары дармектерди сата турган болсо, аптеканын лицензиясын чакыртып алалы, аптеканын ишин токтотолу деп. Бирок малый и средний бизнес бизге кайрылды. Азыр бизнес бираз кыйынчылык учурда. Наряду с преступниками могут пострадать справедливый бизнес. Пожалуйста, отстрочьте деп. И биз ошончо пилотный проект катары орто деңгээлдеги жазаны киргизип атабыз. Эгер бул кайсы бир убакыт мөөнөттөн жардам бербесе, анда аптеканын лицензиясын чакыртып алууну маселени коебуз. Урматтуу туугандар, өйдө да айтылгандай, маселен мурда салттуу түрдө баңгизаттардын 1-2 түрү болсо, азыр синтетикалык жаңы түрлөрү чыкты. Бизде мыйзамда тилекке каршы пробел. Башка коңшуларыбыздан ушуну өз учурунда эске албаптырбыз. Наркотикалык заттардын жаңы түрлөрү чыктыбы? А бизде мыйзамда ошону саткандыгы үчүн, збыт кылгандыгы үчүн жоопкерчилик каралбаптыр. Мына эми мыйзамга киргизип атабыз. Бардыгына киргизип атабыз. Наркотические средства, психотропные вещества, психоактивные вещества, их аналоги, прекурсоры деп. Урматтуу туугандар, биз ишенип турабыз. Ушул мыйзамды эгерде колдоп берсеңиздер, болбоду дегенде 100 деген жаш балдардын өмүрлөрү сакталат. Хадистерде деле бар экен, эгерде бир адамдын өмүрүн сакталышына себепкер болсоң, бүтүндөй ааламдагы адамзаттын өмүрүн сактаганга тете деп. Аталган мыйзам долбоору, сиздерге сунушталып жаткан мыйзам долбоору катардагы чарбалык, көпүрө куруу, суу чыгаруу маселеси эмес. Түздөн түз улут катары Кыргыздын сакталып калышына таасир эте турган мыйзам, мамлекеттик коопсуздукту, келечегин, бейпилдигин камтыган мыйзам. Ошон үчүн, урматтуу агайым туугандар, ишенип турабыз, сиздерди колдоп бересиңер деп. Анан дагы бир өзгөртүү киргизип атабыз, ошо 4 мыйзамдын катарында. Это внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс. Как вы знаете, уважаемые коллеги, для определенной категории лиц судом может быть принято решение ограничения в дееспособности. В ныне действующем законе ограничение дееспособности действует, к примеру, для лиц, страдающих алкогольной зависимостью, для лиц, которые страдают азартными играми. Мы же туда еще вносим, нужно также отменить сделки, совершенные лицами, которые признаны судом недееспособными, которые страдают, помимо вышеперечисленной нормы, также и психоактивными веществами, сильнодействующими веществами и наркотическими средствами. Все их действия впредь будут юридически незначимыми и признаны судом недействительными. Это огромный вклад для установления справедливости в обществе. Потому что больной человек, он не должен распоряжаться по своему усмотрению своим имуществом, только согласие опекуна или попечителя. Урматтуу туугандар, ушу менен жыйынтыктайын. Эгерде суроолоруңуздар болсо, жооп бергенге аракет кылабыз. Акыр аягында айтып кетким келет. Башкы прокуратуранын кызматкерлерине, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, улуттук коопсуздук кызматтын кызматкерлерине, бардыгына эксперттик коомчулукка бардыгына ыраазычылык билдирип кетким келет. Нурбек Өрмекчи, мына сиз айтып
мысль потерял, да. Төрагалык кылуучулар суранып кетет элем, чыгып выступающийди прерывать этпесиңер. Мен регламентти бузган жокмун. Ошон үчүн, урматтуу туугандар, суранам сиздерден. Колдоп беришиңиздерди өтүнөбүз. Келечекке керектүү мыйзам. Рахмат.